Айтматов райондагы Манас орто мектебинде бала тым майрамы уюштурулду. Алгач балдар үчүн жаңы жылдык белектер даярдалды. Бул белектерди алууга демөөрчүлөр жана айылдык кеңештин депутаттары колдоо көрсөтүшкөн. Жалпы 140 балага белектер берилет. Айыл аймагыбыздагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга бир майрам тартуулап берсек жаңы жылдын алдында депчи. Анан ишкерлер жана кеңештин депутаттары колдоп берди. Ошонун негизинде ушул белектер алынды. Анан айыл аймагыбызда бир 140тай мүмкүнчүлүгү чектелген аз камсыз болгон үй бүлөнүн балдары бар экен. Ошолордун баарын чакырып, анан бунун баардыгын баягы айыл башчыларга жана ошондой эле кеңеш депутаттары бөлүшүп алып уюштуруп беришип атат. Анан буюрса азыр ошонун алдында турабыз. Жакшы майрам болот деген ишеничтебиз, үмүттөбүз. Жылына жаңы жылды утурлай Айтматов райондагы балдарга билим берүү борбору өздөрүнүн жыл ичиндеги отчеттук концертин даярдашат. Бул жылы анын ордуна балдар үчүн бала тым майрамын уюштурду. Биз өзүбүз Айтматов районунда балдарга тарбия берүү максатында жүргөндөн кийин балдарга бир өзгөчөлүк тартуулайлы дедик. Ошо биздин өзгөчө таланттуу балдарыбыз өзгөчө балдарга белек тартуулап берсе деп, белекти жөн эле баягы ыйыр бий менен кылбастан коомдук ишкерлерди, ата-энелерибизди чогуу чакырып, чогуу биргеликте балдарга белек тартуулойлу деп бул акцияны жүргүздүк. Эки жумадан бери акция жүрүп атат. Мына ата-энелер абдан колдоо көрсөтүп, жардам берип, балдарыбызга кошулуп келип атышат. Өзүңүздөрдүн алдыңыздарда турган ушул эле айыл Кара Бура айыл өкмөтүнүн депутаттары дагы кошулуп, ушул дем билгениңизге биз да кошулабыз деп ал кишилер дагы кошулушту да. Балдар ар бир жаңы жылды чыдамсыздык менен көчөт. Балалык жан дүйнөсүндө Аяз Атага ишенип, андан белектерди алууну самашат. Андыктан жаңы жылдын башкы каарманы Аяз Ата менен Аяз кызды ортого чакырышып, балдар үчүн жагымдуу концерт уюштурулду. Боорукер жана мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга жакшы конкурс уюштуруп, ошолорго жаңы жылга карата жакшынакай белектерин тартуулап атат. Аябай биз ыраазыбыз борборго. Дайыма ошол артта калтырбай ушул балдарды дайыма коомго аралаштырып, өзүбүз менен кошо алып жүрсөк деген ойдо ыраазы, рахмат айтам ушуну уюштуруп, жасап өткөрүп жаткан биздин эжекелерибизге. Айылдык кеңештин депутаттарынын демилгеси аркылуу уюштурулган иш-чарага катышкан район акиминин орун басары Салтанат Мамбетова балдарды жаңы жыл менен куттуктап, аларга ден соолук каалады. Бардыгыбыз үй бүлөбүз үчүн кут берекенин, жакшылыктын, ийгиликтин бир жакшы жаңыламанын жылы болсун. Ал эми балдарга биз бактылуу балалык каалайбыз. Ар дайым жүзүңөрдөн сүйүнүчтүн күлкүсү кетпей, ата-энеңердин бактысы болуп, бекем ден соолукта жүрө келе. Иш-чарага чакырылган ар бир бала жаңы жылдык белектерге ээ болушту. Эми мындан ары мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды коомго аралаштыруу үчүн айылдык кеңештин депутаттары ар тараптан аракеттерди көрүшмөкчү. Бегайым Асымбаева, Чыңгыз Бокошов, Эркинай Жумабекова, Айтматов району.